бир окуя эсиме келип атты. Бул стандарттуу эмес бир чечимди кабыл алуу боюнча. Бул 2006 жыл. 2006 жыл бул жакта реформа үчүн деген атайын топ түзүлүп, конституциялык реформа болсун деген топ түзүлүп, биз таласка жөнөтүлдүк. Бул жакта борбордук штабтан жоопкерчиликтин депутаттары Бабанов менен Шерниязов болгон. Мен Бабановдун жардамчысы катары, Шерниязовдун жардамчысы катары дагы 2-3 киши келди эле. Мен Бабановдун атынан кетти эле. Ошол жерде бир кичинекей бир штаб түзүлгөн, биз бир 5 кишилик. Ошондо 2006 жылы биз Талас областында, Талас шаарында пикеттерди көтөрүп, боз үйлөрдү коюп, күнүгө эл бир 400-500 тегерегинде болуп аткан. Бирок Бишкек шаарында ошондо НТСти Бакиевдин бийлиги атып, вышкаларды, телевидение көрбөй, КТР бир эле тараптуу маалымат берип, интернет мындай жайылган эмес эле, маалымат мына кыскарып турат эле. Ошондо биз ушундай кичкей 5 кишилик штабыбыз отуруп, эмне чара колдонот, кантип элди алып чыгабыз, элге маалымат жетпей жатат дегенде ошол жерде бир чечим кылып алганбыз. Анда ошол кичи шаарларда компьютерный клубтар бар болчу, мына 5-3 компьютерден. Анда элдин бардыгында DVDлер бар болчу. DVDлерден көрүп, ушу кино, башка нерселер, сериалдарды, айылдарда ошо DVDлер көп болгон. Ошондо бир 2 түндүн, 3 түндүн ичинде жана дисктерди Бишкектен, биз НТСтен сураттырып, биякта борбордук аянтта эмне болуп аткан саясий процесстерди, чоң пикет митингтерди болуп аткан бардык роликтерди алып, күнү түнү кол менен ошол дисктерге көчүртүп жазып, Талас областу боюнча таркаттык эле. Ошондо эффектиси бир 3 күндө болду. 3 күндө Талас борбордук аянтында 1400-1600 киши болуп, күндөн күнгө көбөйүп, ошондо жана реформа үчүн деген, конституциялык реформа үчүн деген талаптарын мындай кескин түрдө кабыргасы менен койгондо бир жакшы элдүү топтогонго бир ушундай стандарттуу эмес, мындай креативдүү бир чечимдерди мындай